Ош шаарынын Борбордук аянтында жылдагыдай эле салтты бузбай майрамдык иш-чара орун алды. Аталган салтанатка өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев катышып, Норуз майрамы менен куттуктады. Премьер-министр Ош облусунда аткарылып жаткан бир катар иштерге токтолуу менен кыргыз элине умат жана тынчтык тиледи. Бул учурда экинчи Борбор калаанын Борбордук аянты кыргыздын улуттук тамак ашынан тарта кийим-кечектер менен өзгөчө нукка буруп турду. Мындай көрүнүш айрыкча калаага келген туристтердин көңүлүн бурду. Элечек кийип, алас айткан энелер, ак калпак кийген аталар. Казанда кайнатылган сүмөлөксүз Норуз майрамын элестетүүгө болбойт. Күн менен түн теңелген күнү кыргыз жеринде өзгөчө майрам катары белгиленет. Бул саамалык жылдагыдай эле Ош шаарынын Борбордук аянтында орундалды. Майрамдык салтанаттын көркүн албетте ак сакалын жайкалткан аталар, ак элечек кийген энелер ачаары анык. Алардын дөөлөттүү каарылыгындагы ак батасы ар бир келечек муунга аба суудай зарылчылык жаратат. Кыргыздын салт санаасын жазбай, бул күнүдө алардын каалоосу жаңырды. Биринчиден мен кыргыз элимде, кыргыз жеримде жашап аткан бүткүл улуттарды Норуз майрамы менен куттуктаймын. Бул Норуздун өзгөчөлүктөрү жер жарылып, чөп чыгат, желин жарылып, сүт чыгат. Кыргыз элим ошондо токчулукка, молчулукка, бакытка, байлыкка, ырыскыга мол болот. Баардыгы Норуз майрамы менен. Норуз майрамы бир гана кыргыз элинде эмес, Борбор Азия чөлкөмүнө таандык. Көп улуттуу кыргыз жергесинде өзбек калкы да бул майрамды өзгөчө белгилешет. Бирок 21 март Норуз салтанаты дээрлик көп улуттун башын бириктирип, ынтымакчылыгын арттырат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен биринчи очурда тынччылык каалайм. Кыргыз эли дагы, өзбек эли дагы бири-бири интифак болушун каалайм. Анан элибиз мөл-көл болсун. Баары оштукларды майрам менен табриклайм. Мындан сырткары Кыргызстанга келген чет өлкөлүктөр майрамдын өзгөчөлүктөрүн көрүп, өздөрүнүн ой-пикири менен бөлүштү. Ошондой эле кыргызстандыктарды майрамы менен куттуктап жатышты. Ал эми Орусиянын жараны 20 жылдан бери Кыргызстанда жашап келген Валерий Николаевич кыргыз майрамын жана кыргыз улуттук оюндарын көрүп, кызыгуусу ар дайым артарын жашырган жок. Ну, во-первых, много национальных игр здесь. Мне нравится смотреть. Көптөгөн улуттук оюндар бар. Көкбөрү аталышындагы оюну, сөөктөр менен ойнолгон оюндарды көрүү абдан жагат. Орусияда да ушундай сыяктуу оюндар бар. Баары жагымдуу. Бул мага абдан жагып жатат. Элдин да маанайы жакшы. Аба ырайынын начардыгына карабай элде көп жыйналган. Ошондуктан баары жагып жатат. Эң башкысы элде позитив бар. Бул да абдан таасирлентет. Народу много, даже погода не очень сегодня хорошая, а народ все равно идет. Это очень приятно. Поэтому мне это нравится. Мне очень нравится вообще праздновать, тем более в Оше, потому что здесь праздник очень хороший. Мага негизинен Ошто өткөрүлгөн майрамдар жагат. Анткени бул жерде майрамды жакшы тосушат. Кыргыздын Норуз майрамы абдан жагат. Элдин да маанайы сонун. Аянтта бийлегендер да жакты. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктагым келет. Үй бүлө жана туугандар менен жакшы эс алыңыздар. Экинчи Борбор калаанын Норуз майрамына өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев келип катышты. Алгач ал өз сөзүндө элдин социалдык абалына жана Ош шаарында өткөрүлүп жаткан бир катар иштерге токтолуп, жалпы журтту майрам менен куттуктады. Кылымдардан кылымдарга уланып келе жаткан улуу Норуз майрамын белгилеп жатабыз. Сиздерди Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун атынан жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан Норуз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамдык салтанаттан сырткары кыргыз улуттук оюндар ойнотулуп, элдин маанайы жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.